Анда минеге биз Манас эпосун коргойбуз деп ЮНЕСКОга каттап койдук деп чалкалап жата беришибиз керекпи? Манас анын ичинде болбош керек. Манас деген Кыргыздын улуттук мурас катары таанылган. Өзүң карап көрсөңөр, бир депутат Манасты ЮНЕСКОда каттап атат, нарындык. Бир нарындык депутат Манасты арагына каттап атат. Бул не деген логика? Мен түшүнбөй атам. Бирөө ушу Манасты дүйнөлүк улуттук мурас катары кыргыздарга тиешелүү баатыр деп туруп ЮНЕСКОда каттап атса, экинчиси аракка каттап атат. Сувенирдик арак кылып каттап атпайбы? Мени трайбалист дейби, башка дейби, мен эч кандай болбойм. Мамлекеттин аты Манас койсок деле жарашат. Туура. Борбор шаардын аты Манас койсок деле жарашат. Чынында Манас дегенди мыйзам менен эмес, Манас деген ыйман менен коргошубуз керек болчу да. Бул кезге чейин, азыркыга чейин эле Манасты саякпай, сагынбайлар коркоп колдоп келген да. Азыр биз эмне үчүн ушул мыйзам менен коргонго муктаж болуп калдык? Кептин бар ушунда жатат. Мына мыйзам чыкты, 8 жыл, 9 жыл болду. Иштеген жок. Мыйзамды бузган кишини издеген жок. Анда эмнеге мыйзамдын кереги бар? Демек, Манасты мыйзам менен коргонго болбойт деп бизге айтып атат. Манасты биз негизи Манас эпосу жөнүндө мыйзамда Манас 3 жылдык жөнүндө сөз. Манас Семетей Сейтекти. Анан ошол жерде ар бир пунктунда мыйзамда жазып атат. Бул мыйзамдын негизги максаты Манас 3 жылдыгын өнүктүрүү, аны даңазалоо, аны колдоо жана коргоо. Ал манасчылар аркылуу ишке ашырылат деп атат. Бир манасчыны бир штатка коюп туруп, бир академия түзүп ушул мыйзамды жетекчилик кылып иштегиле деп уюм түздү. Жок, мына Манас Чыңгыз академиясы түзүп койду. Ошолор ушул Манастын жөнүндө мыйзамды жетекчилик кылып бир иш кылды. Жок, тендер жарыялап коюп отурушат. Жазылды, демек ишке ашпай атат. Ишке ашпай атат. Демек мыйзам ишке ашпай. Мыйзамды ким жетекчилик кылат? Бул айтып атпайбы азыр өкмөт депчи. Туура мен деле айтып атчумун да, өкмөт буну жетекчилик кылыш керек. А бирок башкы прокурор деген бар да, мыйзамды көзөмөлдөгөн. Эмне үчүн президенттин мында мурун болгондо, президенттин ар намысына кайсы бир журналист доо кетирсе, Генеральный прокуратура сотко доо арыз жазат. Ооба. Президенттин ыйгар муктары башкы мыйзам аркылуу көзөмөлдөнөт мен деп сотко берип атат. Манас деле азыркы хандарда хан болгондо, башкы прокуратура баш мыйзамдын өзү коргош керек да. Ошол Манас жөнүндө мыйзамды өкмөт эмес, башкы прокурор өзү жетекчилик алат. Манастын мыйзамында ошо Манасты коргоо, колдоо деп эле жазылат. Анан ошол мыйзамды негизинде өкмөт токтом чыгарат, ошол токтомдо жазылган. Манас деген терминди өкмөттүн токтому аркылуу гана берилет. Өкмөттүн токтому жок, ошол бир ресторанга, же болбосо аракка, же болбосо шарапка, же пивого, же дагы башка бир нерсеге маркага атын берип койсоң, өкмөттүн токтомун бузду деп аны айыпка жоого немеге тартыш керек болчу мыйзам негизинде. А бирок өкмөттө аткаруучу орган ошол Манас эпосун ким көзөмөлдөйт? Эч кимге бир мындай неме кылган эмес. Мындайча айтканда мыйзамды кагаз жүзүндө иштеп атат да. Жанагы 2 аял алуу боюнча мыйзам бар го, 70 жылдан бери бир да киши жоопко тартылбагандай. 8 жылдан бери Манас эпосу боюнча бир да киши жоопко тартылган жок. А иштөөгө мыйзам эмне кереги бар? Баш иштебесе бутка, өкмөт иштебесе журтка күч келет деген чын экен. Мыйзам бул кабыл алганда, ал кезде Ахматбек Келдибеков спикер болчу, бардыгы 100% колдоп беришкен. Кеп ошол мыйзамдагы нерселерди. Бул биринчини. Да. Бул экинчи эмне болду ушул мыйзам тагдыры? Кандай дейсиң? Экинчи мыйзамдын тагдырычы Тазабек Икрамов. Балким Тазабек мыйзам. Ал комитеттерден өтүп анан палатага түшкөн эмес. Биринчиден. Комитетте каралат. Манас эпосу жөнүндө ага оңдоп түзөтүүнүн кереги деле жок. Манас эпосу жөнүндө мыйзамды иштетсе болот. Бирок иштеткенге эч кимди мындай бул мамлекет башчынын Манас болгон мамилесине көз каранды болуп атпайбы? Бир эле жерде ошол маселелер көтөрүлүп, огуна келип калган болсо, бардык эми улуттун кызыкчылыгы, эми Манастычы мен таң калам да. Илгери компартияны болгондо Ленин биздин атабыз, жыргап жашап жатабыз деп Ленинди кандай гана корголдугу, бааладык эле. Манас деле ошондой болуш керек да. Бул мыйзам идеологиялык мыйзам да. Бул экологиялык эмес. Бул адамдардын аң сезимин тазалай турган мыйзам. Мисалы мен таң калып атам да. Манасты биз майдалашыбыз керек. Мына Манас аэропорту бар, Манас көчөсү бар. Манас көчөсү менен Чыңгыз Айтматов көчөсү бир болот атпайбы? Экөө тең чолок көчө болот атпайбы? Манас менен чолок болгон. Биз даже бир көчөнүн атын бере албай атпайбыз Манаска. Анан кийин арактын атын берет да ошондо отурсак. Керек болсо, мени трайбалист дейби, башка дейби, мен эч кандай болбойм. Мамлекеттин атын Манас койсок деле жарашат. Туура. Борбор шаардын атын Манас койсок деле жарашат. Мисалы, Израиль деген бул ким? Это Яков.
Яковтың екінші аты Израиль. Мамлекеттің аты Израиль, а халқы еврейлер. Жүйіттерді қос. Жырғап жашап жатпай ғой. Гректер өздерінің өлкесін Грецияда еш айтпайды. Элладан өлкесі дейді. Алар Борбор шарын Афина деген құдайдың атын қоя алған. А біз же мамлекеттің атын қоя албайбыз, же Борбордың атын қоя албайбыз. Джордж Вашингтон, Американың бірінші президенті Борбор шарға атын берді. Нұрсұлтан Назарбаев Астананың атын беріп қойды. Біз Манасқа ештеңені бере албай атпайсыз ба? Елдер, бордаш қазақтар Борборын беріп алса, біз болса Арақтың атын беріп атамыз. Анан айтышып атпай, ой, орыстарда дирек Путин, Распутин, Кутузов, Суворов деген арақ бар деп. Манас башқалар башқа да. Манас башқалар башқа да. Манас деген бұл қырғыздың мамлекеттен түптеген адам. Қырғызды қырғызға Манас болғанда, дүниедегі ең чоң эпос. Осы гректерді жоқ болып атпайсыз. Элладан мамлекет, Элладан өлкөсі дейді. А біз Манас жұрты қырғыз титулдық ұлт деп айтсақ болады да. Жоқ дегенде Манас Борбор десек. Титулдық ұлт деген түшүнүктү айткандан биз коркуп атабыз да. Биздин жалтактыгыбыз ушул. Рахмат сизге, Рыскелди мырза. Кандай ой айта аласыз деги эле мына айтып атат да, ушундай. Парталашым болобу, классташым болобу, фракциялашым болобу, алар өзүнүн абийирине жооп берсе, мен Дөөлөт Сыдыковдон Аманбалды айтпадыбы, Манас деген ураным депчи. Ушул ураанды көтөрүп жаткан кишилерге рахмат айткандын ордуна ошол ураанды көтөргөн кишилерди улутчул деп кугунтук алган бул анда 38 жылдагы окуялардын бири. Ошол кезде Касым Тыныстанов, Жусуп Абдрахмановдор ушул Манасты сактап калабыз деп өздөрүнүн өмүрүн сактап кала албай атылып кетпедиби? Манастын тилин сактап калабыз, Манастын маданиятын сактап калабыз, Манасты сактап калабыз деп. Манасты ким сактады? Чохон Валиханов, Мухтар Авезов, Чыңгыз Айтматов, адабиятчылар, жазуучулар сактап келген эмени биз бүгүн базаркомдорго, банкирлерге мазактап отурбайбызбы? Бул эмне деген жашоо? Манасты майдалабаш керек, Манасты майдаланып кеткенде пайдаланып кетет да. Биз чоң нерседен баштабыз керек. Бак кыргызда айтат го, жыгылсаң нардан жыгыл депчи. Мен ойлойм, референдумга койсоң, кыргыз деген ал титулдук улут, ал улуттун аты. А бирок мамлекеттин аты Манас десек болобу? Жок дегенде Борбордун аты Манас десек болобу? Ким каршы болот? Казактар Нурсултан деп ханым берип койбоду. Манас менен Нурсултандын, Назарбаевдин айырмасы бар да. Манас деген дүйнөдө эң чоң эпос болса, биз ошонун Манас калмактары менен кандай калмаса, биз бүгүн Манастын урпактары, акпактары менен ошондой калмашып атпайбызбы? Силердин эле мисалы коллегаларыңар, алар деле элин сүйгөн, алар деле Манасты сүйөт да, ушундай нерселерге эмнеге жол берилип атат? Мындай да, Назира. Анын заводу деген. Ушундай болгондон кийин Ким бергенге укуктуу бул эми бул аталышты коргоп, жоопкерчилигин алып ким бере алат? Мен өзүмдүн патенттин өкүлүнөн расмий жооп алдым. Эми мен түшүндүм. Мен Манасты биз арактын деңгээлине түшүргөн 600 сомго түшүргөн экенбиз десек, 6 сомго түшүргөн турбайбыкпы? Ичимдик эмес, идишке берген турбайбыкпы? Мындайча айтканда бул идишке бериптир. Ичиндеги ичимдик ал арак. Ал арам тамак. Бул болсо идишке бүтөлкөнүн эмесин бергенсин атпайбы? Бирок кандай болгон күндө деле, кандай болгон күндө сен балаңа коесуңбу? Же бутулкага коесуңбу? Атыңдын атын Манас дейсиңби? Бизге келген заявка айырмасы жок. Манас деген сөзү жок ал жердечи. Бутулканын өзү эле келген. Манас деген сөзү жок. Эч кандай сүрөттөрү жок, эч кандай жазуусу жок. Таза бутулка. Мындай да. Ошону менен сыртка чыгып атат да тиги герби менен аты менен. Кандай болгон күндө делечи? Айырмасы жок. Бул таблетканын аты, бул жарма, жана улуттук суусундуктун аты, же жинди суунун аты. Манас деген аты өкмөттүн токтомунда жазылган, өкмөттүн уруксаты менен гана бере аласың. Мына ошондо булар айтыш керек болчу, буну бизде сурабагыла. Кыргыз Республикасынын өкмөттүн токтомун чыгарып келгиле, ошол жак менен чечилет. Кыргыз патенттин буга ыйгар муктары жок деп туруп эле айса болмок. Анан кийин биз идишти каттап койдук, анан ичимдик жөнүндө сөз жок. Алар бүтүлкөнү тараны. Мыйзам бузулган турбайбы? Мыйзам бузулду, өкмөттүн токтому бузулду, Манас жөнүндө мыйзам курду. Бул Манасты даңазолоо эмес, бул Манасты мазактоо да. Эми кантип жоопкерчиликке каякты чакырабыз? Буну мыйзамды жетекчилик албаш керек. Ыйманды жетекчилик алыш керек. Эгер коомчулук ушундай болуп кеттим деп, ал кишилер ошо жанагы ээлери жок, башка эле аталышты алса болот. Буну эртеңден баштап мына ушундай болгон экен депчи. Деги эле биз Манаска болгон мамилени оңдоо боюнча мамлекетибиз, мамлекеттик саясатыбыз өнүкпөйт. Манас деген бул касиет, бул рух, бул дух,
Бұл бардық айтабыз, манас дейсіз, манас атам қолдосын, манас атабыздың арба қолдосын деп, ант бергенде де айтабыз. Қандай майрамда мамлекет басшы, өкмет басшы, бүт бардық айтабыздан келгенде мажбур болып қаласыз да. Рыскелди мырза, булар ыйманга келгичекти күтүшүбүз керекпи же эмне кылышыбыз керек азыр? 5 минут. Жоқ, өкмөт бұл боюнча мен эртең менен азаттыктан өткөндө биринчи каналда бүгүн НТСтен чыгып атат. Бул деген коомдун пикири. Бул деген оңдун пикири эмес. Биз ЮНЕСКОга Манасты каттап алдык да, анан бияка аракка каттап атпайсыз. Анда эмнеге биз Манас эпосун коргойбуз деп ЮНЕСКОга каттап койдук деп чалкалап жата беришибиз керекпи? Бияка аракка аттың коёсуз. Эмнеге дүйнөлүк көчмөндөр Берде иштеш керек да. Аткаруу бийлиги деген бар. Мыйзамды жогорку кеңеш мыйзам чыгарып бийлиги чыгарып берди, өкмөт аткаргыла. Биз өкмөттөн талап кылышыбыз керек. Эмне үчүн силер Манасты коргой атасыңар? Эмне үчүн силер Манас бизди коргоп келсеңиздер, эмне үчүн бүгүн Манасты кордоп келе атасыңар? Токтоткула деп академия ачтыңар, эмне таптыңар? 14 миллион сомду бөлүп коюп отурасыңар. Анын эмне кереги бар? Ошо Манас академиясы Манас деген аракты чыгарта албай болсо, ал академия эмне кереги бар? Бизде Манас эпосу бар да. Манасчылар бар да. Манасчы ошол жада мыйзамды карасаңар 4-пунктта айтат. Манас эпосун өркүндөтүү, коргоо, колдоо манасчылар аркылуу ишке ашырылат дейт. А манасчыларга бүгүн макамы бар булардын. Же манасчыларга сыйлык барбы? Же манасчылардын бир жумушка алдыбы? Жок да. Борбор шаардын атын Манас деп